Салам достор. Азыр М-банктан кээ бирөөлөр үчүн жаңылык болгон акыркы өзгөрүүлөр жөнүндө бир аз маалымат. М-банктан мурда эгер кредит бар болсо колдонушунун 10 күн мурун кредитке акчасын кармап койчу эле. 10 күн мурун кармап баштайт эле резервге. Картаңызга кайсыл жактан акча түшсө, бирөө которсо деле ошол кредиттин суммасын заморозить этип койчу эле, резервге алып койчу эле. Азыр ошол резервге ала турган кредитке алат деген тема жок болуптур. Резерв деген кредитиңиз төлөмү күнү гана кармалат, ага чейин кармалбайт. Мисалы кредитиңиз 5-сентябрь болгон болсо, төлөмдү только 5-сентябрь күнү кармайт. Ага чейин кеңири чочулабай эле кредитке кармап коет дебестен акча салып, алып жүрө берсе болот. Бирок ошол төлөм күндөн өткөзбөстөн, төлөм күндөн 1 күн мурун желательно эле картага акча салып коюш керек. Себеби кредит просрочка болуп калат. Кредит автоудержание болуп жүрүп, ошого үйрөнүп калган колдонуучулар көбүнчө эсинен чыгып калышы мүмкүн. Ошол датаны унутпастан салып койсо болот.